sizler менен şu Germania жерgesinde жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Мына бүгүн ушул жерде ушул эмеге 2003 бекен 2004 бекен акыркы жолу келип бир 10 чакты күн жүрүп кеттим эле Малбокта. Апас Жумагулович посол эле өмүрбек Чиркешевде болуп. Анан ошондо ушул айтып эле ушуну Кыргызстандын менчиги кылып алдым. Кийин келечекте бул абдан баа болот, биздин Кыргызстандын менчиги болот деп ошо келатып ошол эсиме түштү да ушул здание. Анан кийин 20 жыл болуп калды. Анан мына өмүрбек Чиркешев бүгүн немени койгон экен, жаш манасчы деп эстелик. Баарын көрүп келатабыз. Бул деген биздин Кыргызстандын сыймыгы десек болот. Манас дегенде ар бириңиздердин дагы тили чыккан баладан баштап өзүнчө бир сезими болот да. Манас дегенде Кыргыздын bir almaşkız, tavılgız bir eposu, bağlılığı ekenen dаңазалап турат өзү негизи. Ошондуктан баягы баарыбыздын көкүрөгүбүздө Манастын духу бар, Манастын руху бар дегендей. Анан ушул эстеликти коюп, мен азыр өмүрбек Чиркешевге айттым. Мынакей Германия элине, немис туугандарга мына кыргыздардын ким экенин биле жүргүлө деп рас коппойсуз ушунун баарын деп. Баягы QR код менен баарын кнопкасын басса тарыхын айтып берип аткан турбайбы? Бул абдан жакшы нерсе да, бул түбөлүктүү нерсе. Бул биздин эле гүл менен бүтүп калбайт, ушул бул жерде дагы 100 жылдап турат. Эгерде дүйнөдө тынччылык болуп, ушу элчилигибиз аман эсен болсо, 100 жыл, 200 жыл дегенден кийин биздин балдар, небере чөбөрөлөрүбүздүн баары келип, ушул жерден маалымат алып турат. Биякта жашап атасыздар, 10 миңден ашыгыраак кыргыздар барсыздар мына Германияда. Менин билишимче бардыгыңардын орнуна чоңуңуздар бар. İşinizler var degende. Эгерде кыйналып атсаңыздар мына өмүрбек Чиркешевге посольствого келсеңиздер, кандай жардам керек болсо берет. Мамлекет тараптан керек болсо мамлекет тараптан беребиз. Кандай маселеңиздер болсо келсеңиздер. Сурооңуздар болсо жооп берейин. Assalamu alaikum. Sizni görgөнүнө кубанычтамын. Биз бул жакта баарыңыз өзүңүз көргөндөй эле алхамдулилlah, сиз кандай жумушубуз баардыгы Кудайга шүгүр. Бир аз телевизиондон жумушка орношуп калдык да. Бирок баарыбыздын эрекетте турган бир максаттарыбыздын бири, мен эң башкысы эң чоң максатта келгем, ушул жактан бир нерсени көрүп, билип, ошону сен иншалла Кыргызстанга алып кетем деген максатта келгенбиз. Баардыгынын эле максаты ошондой болсо экен деп билет, ошондой деп түшүнөм. Эң башкысы бизде бул жерден азыр мен чоң байкелер менен таанышып атам, башка элдер менен таанышып атам, Америкага кеткен, бул жака кеткен, бул жактан да кеткен байкелер. Эң бир чоң бир бизнес идея менен баргысы келип атат. Мендин да Кудайга шүгүр өзүмдүн бизнес идеяларым, өзүмдүн пландарым бар. Бирок ошол нерсеге мамлекет тараптан же болбосо бир кандай бир мүмкүнчүлүктөр именно ошол курулган бизнести защита кыла тургандай деңгээлде биз бир иш-чара болуп же бир ошондой бир сонун неме болсо бизге ошол жакшы болмок. Анткени биз бул жактан мен иштеп аткан акчамды баарын Кыргызстанга салам. Неге? Ошол Кыргызстандан барып бир той топур эле башка бир нерсе кетирбестен, чтобы ошол нерсени бир бизнес кылып тургузуп калайын деген ниеттерибиз менен келгенбиз да баарыбыз. Ошол нерсеге бир мамлекет тараптан көмүскө же болбосо бизнес идеяларга жерлерге мисалы колдоо болуп турган болсо, ошол тарабы сонун болмок. Силерге кандай? Туура айттыңыз, мына дүйнө жүзүндө жүргөн кыргыздардын 90% баары бир Кыргызстанга келет. Бир 10% эле отурукташып калышы мүмкүн, эми жаңы поколение. Калган сиздер окшогон, сизден жогоркулардын баардыгы келет, келип татат, биз жардам берип атабыз. Эгерде өзүң айткандай Америкада же башка өлкөлөрдө жүргөндөр менен Кыргызстанга келип бизнес ачып, завод, фабрикаларды производство кылабыз десеңер, 100% жардам беребиз. Мына биздин өзүбүздүн кыргыз бизнесмендер деле эмес, сыртта жүргөндөргө. Бардык чет өлкөдөн баргандарга дагы жардам берип атабыз. Бардыгына жардам беребиз. Инвесторлордун инвестициясын салган, өзүң айткан гарантты полностью мамлекет беребиз. Бир тыйының арды бирөө тоноп албайт, тартып албайт дегендей бизнесиңер. Только реально салсаңар, салып иштетип кетсеңер, биз жардам беребиз. Мамлекет колунан келген жагынан мамлекет да жардам берет. Мына Германиядан ушу мен келгенден Кумтөргө тапшырма бердим элем. Жа дөңгөлөктөрдү переработка кылган завод салган деп. Кумтөрдүн күчү менен. Мына немецтер менен биргелешип алып барып салып койду, Токмокто мына иштеп баштады. Жакында эле 1 ай, 3 ай болду ишке киргенде. Эми азыр баягы реставрация кылып, анан жарабаган дөңгөлөктөрдү майдалап, жанагындай мүкүмгө айлантып, футболдук пойлолорго чачкандай кылды.
эми азыр дөңгөлөктүн өзүн чыгара турган заводду ошонун жанына куруп туруп чыгарабыз. То есть Орто Азияда эң уникалдуу завод болот ушул. Мына ушул сыяктуу технологияларды алып баргыла, окуп атасыңар, билим алып атасыңар, завод фабрикаларда иштеп ошол жерден тажрыйба топтоп атасыңар, өз көзүңөр менен көрүп атасыңар. Ушуну биздике Кыргызстанда кылып койсо деле болот экен да деп. Инвесторлорду тапкыла, болбосо өзүңөр деле мындай чет өлкөдө байып калган кыргыздар да көп. Өзүңөр барып туруп ошо бияктын Германиянын технологиясын алып барсаңар, завод фабрикалар сасаңар, колдон келишинче жардам берет. Эч кимге мындай бир тоскоолдук болбойт. Сиз дагы өзүңүздүн мамлекетке ишенсеңиз алып барыңыз. Кудай буйрса мындан ары инвесторлорду биз катуу коргоп беребиз.